2000-3000 менен чыгып калабыз, айырмасы жок. Иштебеген адам менен деп элечи. Ошону так мына мугалимдерге дагы бир жолу айтып коесуздар, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Пенсия чегерүү мугалимдерге кандай форматта жүрөт? Аида Камчыбековна, сиз өзүңүз билгендей, азыркы мыйзамдар боюнча соцфондко канча страховой взнос төлөсө, ошонун негизинде пенсияга чыгат. Мугалимдердики өзүңүз жакшы билесиз, мурда айлыктары азыраак болгон үчүн пенсиясы азыраак чыгып атканда. Анан көп учурларда аларды союз убагында иштеп, анан 96-жылдан кийин жекече эсеп кирген да. Ошол боюнча айлыктары аз болгон үчүн алардын пенсиясы азыраак чыгып калып атканда. Азыр айлыктары көтөрүлүп, будан бияка ойлойбуз жакшы пенсияга чыгат деп. Бул барып жоюлуп келатат да. Алдыда бир пландар барбы ошол мугалимдердин пенсиясын жакшыртуу боюнча? Бул жерде андай план жок. Эмнеге дегенде азыркы ошол мыйзамдарда соцфондко кандай страховой взнос төлөсө ошого карап эле чыгат да. Ал ким болбосун, жөнөкөй гражданбы же чоң кишиби, ошол төлөгөн айлыгына, иштеген жеринен гана көз жараша болуп калат да. Биз мыйзам долбоорун сунуштап биринчи окуудан өттү эле. Ошол боюнча пикириңиз кандай? Мугалимдердин пенсиясын стажына карап көбөйтүү боюнча. Эсептөөлөрдү жасадыңарбы, кандай болуп атат? Өкмөт менен иштедиңерби ушул маселени? Жогорку кеңеште биринчи окуудан өткөн ал мыйзамчы. Аида Камчыбековна, бул жерде мугалимдердин ошол мурда айлык маянасы аз болгон үчүн медицина кызматкерлердики деле ушундай да. Анан биз бир эле мугалимдерге көтөрүү жолун биз караган эмеспиз. Азыркы ошол мыйзамдарда айлык алганына эле каралат да. Жакшы айлык алса. Жок, аны мен жакшы билем. Дарыгерлерди дагы мага мындай түшүндүрүп атпайсызбы, комментарий берипчи. Мен дарыгерлердикин көбөйтпөй, мугалимдердикин көбөйттү деп айткандай кылып. Андай кылбаңыз. Мен сурап атам, мыйзам боюнча иштедиңерби? Силерде болуш керек да соцфонд. Биз мыйзамды сунуштаганбыз. Өкмөттөн келген корутунду. Ошол мыйзам боюнча эмне иш алып барып атасыңар деп атам мен. Эсептөөлөр кандай болгон деп. Кечиресиз, бул мыйзамды мен көрбөпмүн. Сизге деген тактап кагаз жүзүндө жооп берейинчи. Эмнеге эң башкы мыйзамды билбейсиңер? Силерге тиешелүү мыйзам, ал профилдик мыйзам. Мыйзам мен 1,5 жылдан бери иштеп атам, мен көргөн эмесмин, келген эмес да. Сиз стенограммага сүйлөп атасыз. Келген эмес, көргөн эмес деп, биринчи окуудан өткөн деп атам го мен. Мугалимдер. Сиз билбесеңиз, анда ал өзүңүзгө алсаңыз, келген эмес дебей. Жана мага комментарий бербеңиз. Берген жокмунуз. Мугалимдер боюнча мен сурап атам, кандай иш-чаралар болот? Ушул бойдон так жооп берип коюңуз. Канча суроо болот ушул боюнча? Мыйзам боюнча да так суроого так жооп бериңиз. Акыл үйрөтпөстөн. Мугалимдер боюнча деп өзүнчө биз караган жокпуз. Азыркы ошол айткандай эле айлык маянасына карап бардык. Ал мугалим болобу, врач болобу, чоң башка кызматта иштейби, баары төлөгөн страховой взносуна жараша гана пенсия чектелет. Мыйзамды карап, анда жооп берип коюңуз жазуу жүзүндө. Ошол мыйзамды баары күтүп атышат. Рахмат. Кийинки сөз кезеги депутат Женчеров Мирлан Канатбековичте. Рахмат, Сабыч. Биринчи суроо.